Кыргыз акыны Идрис Айтбаев Өзбек президенти убада кылган жаңы автоунааны айдап бара жатып, учурашып жаткан бул видеосу интернетке тарады. Next TV каналы Идрис Айтбаевке кече 7 сентябрь күнү телефон аркылуу байланышканыбызда кыргыз-өзбек чек арасында турганын, Андиан областынын губернаторун чакыруусу менен кетип жатканын айткан эле. Ошол кече күнү Андиан областынын бийлиги өзбек башчысынын тапшырмасын аткарып, кыргызстандык акынга убадаланган Малюби автоунаасы менен бирге 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын салтанаттуу тапшырды. Aytmoqchiman, avvalambor omadini bersin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Shu uchun sizlarni ishtirokingizda hozir shu muhtaram prezidentimizning nomidan mashinani kalitini, uyni kalitini, gulni shu prezidentimiz nomidan shu yigitga topshirib qo'ysam. Sog' bo'ling. Bayramlarda ham ata yapıştırıp olganib oldirmaysan. Kırgızistonda ham yorasan, O'zbekistonda ham yorasan. Va ikkinchisi mana uyning kaliti. Qo'rg'ontepadan 3 xonalik uy, dadalari shu adalik uchun Qo'rg'ontepadan 3 xonalik uy keldim. Mana sen topshiribsan. Prezidentimiz sog' bo'lsin. Mana shu uy kaliti. Mana gul endi uydagi opalarga olib borasan. Ma'qul? Berishingni sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Ал аземге Андиандагы жалаң кыргыздар жашаган Коргон-Төбө айылынын аксакалдарын чогултуп, акын Идрис Айтбаевдин атасы да барды. Убадаланган белекти тапшыруу аземинде Өзбекстандын Андиан областынын башчысы акындын талантына жогору баа берип, кагазга жазбай көргөнүн көргөндөй төгүп ырдаганына тамшанды. Төкмө акын көп күттүрбөй, алыскы туугандан жакынкы кошун артык деп кыргыз элинен өзбек тилинде ыр түрүндө салам айтты. Эки элдин президенттеринин жолугушуусун ырга салып, эки элдин достугунун бекемдешин тилек кылган акын Алмазбек Атамбаевке жана Шавкат Мирзиёевке ыраазычылыгын билдирди. Бүгүн Кыргызстандын жеринен, Чыңгыз Айтматовдун элинен салам айтып карачы кубанып турам мен. Кечең Атамбаев Алмазбек Шаршенович ажообуз, Өзбекстан ажоосу Мираманович Шавкатбек Мирзияев атаны атайлап бизге чакырды. Коногуң келсең үйгө деп, сыйлабай аны жүрбө деп, жүрөгүнүн төрүндө конок кылып батырды. Ошол жерден ырайтып акынын жан дүйнө гүлдөп ачылды. Мираманович Шавкатбек Малибу машина белек кылам деп убадасын берделе. Акынын ошон үчүн келделе. Бүгүн толкундап турам мен деле. Таможня бүгүн ачылса, кубанып турат карачы Кыргызстан, Өзбекстан элделе. Буга чейин карачы, тоскол болбой эмнеге, шашылып бүгүн карачы. Элдин баары кубанган, президенттер аман болсун деп мына карапайым калкым суранган. Анда тийик берген ошол батаңар кабыл болсун ылайым. Өзбекстан, Кыргызстан дос болуп ошол түбөлүк, жаман сөздөн көздөрдөн сактасын өзү Кудайым. Президентлер ikkilasi aman bolup, bor bolup, mahkam bolsun kollari. Allah qollab ularning ochiq bolsun yo'llari. Baxtimizga bor bolup, maysaday muloyim o'sha xalq boshiga hamisha aman bo'lgani. Салтанаттан соң Идрис Айтбаев өзү туулуу өскөн Андиан областына караштуу Коргон-Төбө айылына сапар тартты. Ал жакта 5 жылдан бери көрө элек ата-энеси, бир тууган жана эли журту менен көз көрүшүп учурашты.
Sizlerge ömür boyu başım deyip tazım kılam. Özüm ösken, balalığım kap ketken, köp nersege akıl jetpegen çalalığım kap ketken, ayılıma 5 yıl degende bugün kadam basıp geldim. Biroq bul kadam başkaça gana. Sыйлык меники болгон менен сыймык мени өстүргөн алдымда турган элдики. Кошуна өлкө башчысынан алган сыйлыкты Төкмө акын жалпы эле кыргыз элинде жана өзүнүн ата-энесине арнады. Апагим таманында бейиш болгон, сыйлабасаң эки дүйнөң арманда кейиш болгон. Мен баардык ушул жердештеримден, бир туугандарымдан суранарым, бүгүнкү сыйлыкты белек катары жанымда мени өстүргөн, менин уулум болбо, элдин уулу болгон деген атам менен апама тартууладым. Ошол атам менен апама узун өмүр тилеп бир кол чаап коңуздар болду. Андан тышкары Идрис Айтбаев кошо келген кыргызстандык меймандары өзүнүн балалыгы өткөн Коргон Төбө айылында сыйлап коноктоду. Өзү туулуп өскөн Анжиандагы Коргон Төбөгө бара албаган 6 жыл ичинде Идрис Айтбаев акын Европа өлкөлөрүнөн тарта Меккеге чейин барып келгенин айтты. 5 жылдын ичинде Кыргызстанда 7 областка, тиягы Москва, тиягы Түркияга чейин аралап барып, Ажыга чейин Макка, Мадинада да ырдадым комуз менен. Бирок чындап айтайын, ар бир 7 областтарда атканымда, ошол областтан чыккан акын чыкканда, биздин айылдан чыккан акын деп өздөрүнүн акынын сыйлап башына көтөрүп, ошол акынын сыйлап айылдын тургундары белек берип атканда, тигиге суктанып ыйлап, менин да айылыма барып, мен да ошол күндү көрсөм экен деген дуа кылдым. Ошол дуам бүгүн ишке ашты. Сиздерден айланып кетейин. Аллага шүгүрлөр болсун. Чоң рахмат. Төкмө акын туулуп өскөн айылына болгон ичиндеги сагынычын чыгарып, балалыгын эстеп, куйкум сөздү куюлуштуруп төгүп та турду. Oy bir kestim oşol balalık, köp nersegen akıl jetpey kiçinekey çalalık, ayılımdı sagındım, etigi tal tagınan ağızgan kayığımdı sagındım, tiyakta jürep dostorum baldarımdı çagındım, tilman sütkön kattagan ortada çarvagımdı sagındım. Идрис Айтбаев татыган чоң белектерди берүүнүн убактысы айтылбай, Анжиан башчысы чукул арада акынды чакыргандыктан, кыргызстандык маалымат каражаттарынан бир гана Ош ТВнын чыгармачылык тобу барган. Next TV каналы Идрис Айтбаевди сыйлоо аземин тарткан Ош ТВнын видео тасмасын колдонуп, кесиптештерге терең ыраазычылык билдирет. Ал эми эки өлкөнүн ажоолорунун алкышына жана сыйына татыган Төкмө акын Идрис Айтбаевди Next TVнын түз эфиринен жакынкы күндөрү көрө аласыздар. Жодар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.